Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, мына азыр группалардан келди баягы видео. Жаш баланы чоң эле бир качок, спортик тепкилеп уруп ташаган да. Өтө жаман, жестко теп, жестко урган да. Бул эмне максаттаган, эмне кылган, эми көп баягы талап тоноп жүргөн адамдар деп атат. Эми анын чынын пока билбейбиз, бирок өтө жаман кылган, негизи элечи. Assalamu alaikum. Sizlar chaqirib tangaga salom beribsizlar. Bor kelib turibsizlarmi? Akalar, mana shu video ishni tarqatib yuboringlar, hamma yurtlarga. Moskvadagi bilaga to'sarga bilaga quvvat sig'maydigan bolalar paydo bo'lib, bolalarni urib pulni olyapti ekan. Vodiydan, vohadan bolalarni hamma chegaga olib pulni olib ketyapti ekan. Agar o'zi ham ko'rib turganimiz erkak bo'lsa, yozsa mayli ichkamiga, kirsin. 2 kunda yo 3 kunda uzoq, 2 kun yo 3 kun. Moskvada bo'laman. Akalar, yordam qilinglar, mana shu gruppalarga tashlaylik. Qayda bolalar qiynalib, bir oylar, 2 oylar ishlayapti-da, urib pulni olib qo'yapti. Tarqataylik, mana shu maksimal darajada bir yordam qilinglar. Hammamiz ham musulmonmiz. Alloh bersin buni ajrini. Hammaga tarqataylik, topaylik, bitta qiziqaylik shuni. Негизи эле бул видеоду YouTube'га жүктөсөк блокировка коет да. Бул видеодо мындай урган, бирөөлөрдү кемситкен видеолорду YouTube киргизбейт, бирок жестко болгон. Слишком эле жестко болгон булчу. Telegram каналга жүктөп коебуз. Негизи эле ушундай окуялар эми анча-мынча видеого чыкпаган болсо, жашыруун бойдон калып кеткендер да бар да, өзүңүздөргө белгилүү. Негизи туугандар, бөтөн жерде ар кимибиздин балдарыбыз бар, ар бир адамдын, ар бир жердешибиздин жакындары бар, туугандары бар дегендей. Бөтөн жерде этият болуп жүрөлү, негизи элечи. Эми мынабу ушул ишти жасаган адамдарга МВД органдары көрүп, таап, сөзсүз жазасын берет деген үмүттөбүз. Андыктан максималдуу бөлүшүп койсоңуздар, ошол тезирээк резонанс алган болсо, тезирээк таап, өз жазасын алганга үлүшүңүздөрдү кошкон болосуңуздар да. Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыр бардык эле ошол соцсеттерде, YouTube, Instagram, Telegramдарда отурушат. Колдон келишинче таркатып коюңуздар ушул туугандар. Бул жерде бир-экөө комментарийде жазып кетти, ошол группадан келген. Таратып коюңуздарчы, тез группаларга боорумай кандай азап чекти байкуш бола дейт. Негизи эле жаш жигит экен, мына видеодон көрсө болот, жаш жигит да. Эми башы барса 20га кирген. Жашоодун эчтекесин көрө элек. Буну урган баланын мындай сабылатына карасаңар, 2 келет наркы жигит, даже 3 келет экен. Видеодо көрүнүп турат, 3 келет да. Тем более тренированный мындай өзүгө дадыл болгон бала экен. Шкаф деп коет го кыргызчасы. Ошондой бала экен да негизи. Залга барып жүргөндүр балким. Уруп тепкенге караганда спортсмен да. Эми жаш баланы майып коюшу мүмкүн да, эми өтө катуу урган бирокчу. Эшек мал, иттен таркаган сени эне эмес, ит тууган дейт. Жаш баланы урган ушул видео YouTube чыгарып бергиле деп мага бирөө өзү жөнөттү. Мен айттым, ошол видеону чыгарган болсок YouTube жаап коюшу мүмкүн. Видеону Москва Telegram каналга таштап коебуз. Колдон келсе ошол Telegramдан деле бөлүшүп койсоңуздар болот. Андыктан бөтөн жерде туугандар, өзүбүзгө сак бололу, документке так бололу, баягы эле сөз. Аман жүрүңүздөр. Бири-бирибизге дайым поддержка кылып жүрөлү туугандар. Эгерде документтен кыйналып чек ара маселеси болсо, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Өзү до конца без посредник чек арага алып чыгып алып кирет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.